17-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдары менен сүйлөшүп, ар бир уруунун уруу башчысынан бирден таяк ал. Ошол 12 таяктын ар бирине бирден уруунун атын жазып кой. Аарондун атын Леби уруусунун таягына жаз, анткени ар бир уруу башчысы бирден таяк берүүгө тийиш. Аларды жыйын чатырынын ичиндеги мен силер менен сүйлөшүп турган келишим сандыгынын алдына кой. Мен кимди тандап алсам, анын таягы гүлдөп калат. Ысрайыл уулдарынын силерге наалыганын мен ошентип токтотом. Анан Муса Ысрайыл уулдары менен сүйлөштү. Ошондо алардын уруу башчылары бирден жалпы 12 таяк беришти. Алардын таягынын арасында Аарондун таягы да бар эле. Муса таяктарды жыйын чатырынын ичине Теңирдин алдына алып барып койду. Эртеси күнү Муса жыйын чатырына келип караса, Леби уруусундагы Аарондун таягы бүчүр байлап, гүлдөп, бадам байлап калыптыр. Анан Муса Теңирдин алдынан бардык таяктарды Ысрайыл уулдарына алып келди. Алар таяктарды карап көрүп, ар кимиси өз таягын алды. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Баш ийбегендерге эскертүү белгиси болуш үчүн Аарондун таягын келишим сандыгынын алдына сактап кой. Алардын мага наалыганы токтосун, алар өлүп калышпасын. Муса ошондой кылды. Теңир ага кандай буйруса, так ошондой кылды. Ысрайыл уулдары Мусага мындай деп айтышты: Мына биз өлүп бара жатабыз, баарыбыз кыйрап бара жатабыз. Теңирдин жыйын чатырына жакындагандар өлүп жатышат. Баарыбыз ушинтип кырылып калабызбы? 18-бөлүм. Теңир Ааронга мындай деди: Сен жана уулдарың, укум-тукумуң ыйык жайга шалаакы мамиле кылгандардын күнөөсү үчүн жооп бересиңер. Сен жана уулдарың ыйык кызматыңарды туура эмес аткаргандыгыңар үчүн жооп бересиңер. Ошондой эле Леби уруусундагы бир туугандарыңды, атаңдын уруусун өзүңө кошуп ал. Алар сенин кол алдыңда болуп, сага кызмат кылышсын. Сен болсо уулдарың менен бирге жыйын чатырынын алдында бол. Алар сага жана жыйын чатырында кызмат кылышсын. Бирок алар ыйык жайдын буюмдарына жана курмандык чалынуучу жайга жакындашпасын. Болбосо алар да, силер да өлүп каласыңар. Алар сенин кол алдыңда болуп, жыйын чатырында кызмат кылышсын. Жыйын чатырындагы бардык жумуштар алардын мойнунда, башка бирөө силерге жакын жолобосун. Мындан ары Ысрайыл уулдарына Теңирдин каары төгүлбөш үчүн ыйык жайда жана курмандык чалынуучу жайда ушундай кызмат аткаргыла. Анткени силердин бир туугандарыңар болгон Лебилерди мен Ысрайыл уулдарынын арасынан бөлүп алгам, жана жыйын чатырында кызмат кылсын деп аларды Теңирге тартуу катары силерге бергем. Сен жана уулдарың көшөгөнүн ички жагында жана курмандык чалынуучу жайда ыйык кызматыңарды аткаргыла. Мен силерге ыйык кызмат кылуучулук кызматты тартуу катарында бердим. Ал кызматты башка бирөө аткарса, ал өлүм жазасына тартылсын. Теңир Ааронга дагы мындай деди: Ысрайыл уулдарынын мага арнап алып келген курмандыктарына көз салууну мен сага тапшырдым. Аларды мен сага жана сенин уулдарыңа ыйык кызматыңар үчүн үлүш кылып бердим. Бул мыйзам силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калсын. Өрттөлүүчү эң ыйык курмандыктардын ичинен сага тиешелүү курмандыктар булар. Алардын мага алып келген нан курмандыктары, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктары, айып үчүн чалынуучу курмандыктары. Бул сен үчүн жана сенин уулдарың үчүн эң ыйык курмандык. Аларды эң ыйык жерде жегиле, аларды бардык эркектер жесе болот. Бул сен үчүн ыйык нерсе болсун. Ысрайыл уулдарынын өйдө көтөрө турган курмандыктарынын баары сага тиешелүү. Аларды мен сага, сенин уулдарыңа, сенин кыздарыңа бердим. Бул мыйзам сенин укум-тукумуңа түбөлүккө калсын. Аларды сенин үйүңдөгү таза адамдардын бардыгы жесе болот. Ысрайыл уулдарынын Теңирге алып келген зайтун майынын, жүзүмү менен нанынын эң жакшысын, биринчи түшүмдөрүн мен сага бердим. Алардын Теңирге алып келген биринчи түшүмү сеники болсун. Сенин үйүңдөгү таза адамдардын бардыгы алардан жесе болот. Ысрайыл жериндеги Теңирге арналгандын бардыгы сеники болсун. Теңирге алып келинген туңгуштардын бардыгы, адам болобу, мал болобу, сеники болсун. Бирок адамдын тун баласы менен арам малдын биринчи төлүнүн куну төлөнсүн. Алар үчүн төлөнө турган кунга 1 айдан жогоркулардан баштап өзүңдүн бааң боюнча 5 күмүш шекел ал. Ыйык шекел менен алганда 1 шекел 20 герге барабар. Бирок өгүздүн, койдун, эчкинин биринчи төлүү үчүн кун алба, анткени алар ыйык. Алардын канын курмандык чалынуучу жайга чач, майын жыты Теңирге жаккан курмандык катары өрттө. Төш менен оң сан сыяктуу эле өйдө көтөрүлө турган курмандыктын бардыгы сага тиешелүү. Ысрайыл уулдарынын Теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келген курмандыктарынын бардыгын сага жана өзүң менен жашаган уулдарың менен кыздарыңа бердим.
Бул мыйзам сенин укум тукумуңа түбөлүккө калсын. Бул сага жана сенин укум тукумуңа Теңир алдында берилген түбөлүктүү түз келишими. Теңир Аарунга дагы мындай деди: алардын жеринде өз энчиң болбойт, алардын арасында өз үлүшүң да болбойт. Исраил уулдарынын ичинен сенин үлүшүң да, энчиң да менмин. Бирок мен Леби уулдарына алардын кызматы үчүн, жыйын чатырында кызмат кылган үчүн Исраилдин бардык нерсесинин 1/10 үлүш кылып бердим. Исраил уулдары күнөөгө батып өлүп калбаш үчүн мындан ары жыйын чатырына жакындашпасын. Лебилер жыйын чатырында кызмат кылышсын, алардын күнөөсүн көтөрүшсүн. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Исраил уулдарынын ичинен алар үлүш алышпайт. Себеби Исраил уулдарынын Теңирге алып келген ондуктарынын баарын мен лебилерге үлүш катары бердим. Ошондуктан мен аларга Исраил уулдарынын ичинен алар үлүш алышпайт деп айткам. Анан Теңир Мусага мындай деди: лебилерге мындай деп айт: мен силерге Исраил уулдарынын ондуктарын үлүш кылып бердим. Ошол ондуктардын ондугун Теңирге тартуулагыла. Ошондо ширени жүзүмдүктөн, дандык кырмандан силер алып келген болуп эсептелинесиңер. Исраил уулдарынан алган бардык ондугуңардан силер да Теңирге арнап алып келгиле. Алардан алган ондуктун 1/10 ыйык кызмат кылуучу Аарунга бергиле. Силерге тартуулаган бардык нерселердин ичинен эң жакшысын, ыйыгын Теңирге тартуулагыла. Анан аларга мындай де: силер эң жакшысын алып келгенде, ширени жүзүмдүктөн, дандык кырмандан лебилер алып келген болуп эсептелинет. Буларды силер үй бүлөңөр менен каалаган жериңерде жесеңер болот. Анткени бул силердин жыйын чатырында кылган кызматыңардын акысы. Алардын эң жакшысын алып келгиле, ошондо күнөөлүү болбойсуңар. Исраил уулдарынын тартууларын булгабагыла, ошондо өлбөйсүңөр. 54 Забур. Ырчылар тобунун башчысына, кыл аспап менен дөөттүн үйрөтүүсү. О Кудай, менин сыйынуумду ук, менин жалбарууумдан жашынба. Мени тыңша, мага кулак сал. Мен кайгымдан онтоп жатам, кайгырып жатам. Душмандын үнүнөн, ыймансыздын кысымынан коркуп жатам, анткени алар мага каршы мыйзамсыз иштерди жасап жатышат. Мага каарданып, кастык кылып жатышат. Менин жүрөгүм титиреп жатат, мени өлүм коркунучу каптады. Мени коркунуч менен калтырак басты, үрөйдү учурган коркунуч каптады. Ошондо мен мындай дедим: ким мага көгүчкөндөрдүкүндөй канат берет? Мен учуп чыгып тынчалар элем, алыска учуп кетип, ээн чөлдө жашар элем, куюндан, бороондон жашынганга шашылар элем. Теңир, аларды талкала, аларды ар кандай тилдерге бөл, анткени мен шаарда болуп жаткан зордук зомбулукту, чыр чатакты көрүп жатам. Алар күн түн дебей шаар дубалдарын айланып жүрүшөт. Шаар ичинде кыянатчылык менен кыйынчылык, анын дал ортосунда бүлгүн чапкын, шаардын көчөлөрүнөн алдамчылык менен эки жүздүүлүк кетпейт. Анткени мени шылдыңдап жаткан адам душманым эмес, аны мен көтөрөт элем. Мага менменсирип жаткан адам мени жек көргөн адам эмес, андан мен качып кутулмакмын. Ал өзүмдөй көргөн досум жана жакын адамым болгон сенсиң. Сен экөөбүз чын жүрөктөн сырдашчу элек. Кудайдын үйүнө бирге барчу элек. Алардын түбүнө өлүм жетсин, алар тирүүлөй тозокко түшсүн, анткени алардын үйүндө, алардын арасында кыянаттык бар. Ал эми мен болсо Кудайга кайрылам. Ошондо Теңир мени куткарат. Кечинде да, эртең менен да, түштө да жалынып жалбарам, ошондо ал менин үнүмдү угат. Ким менин жанымды мага каршы чыккандардан тынчтык менен куткарат, анткени мага каршылар көп. Кылымдан кылымга жашаган Кудай угуп, аларды моюн сундурат. Анткени аларда эч өзгөрүү жок. Алар Кудайдан коркушпайт. Алар өздөрү менен тынч жашагандарга кол салып, өздөрүнүн келишимин бузушту. Алардын ооздору майданда жумшак, бирок жүрөктөрүндө кастык, сөздөрү зайтун майынан да жумшак, бирок өздөрү кындан суурулган кылыч. Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр, ошондо ал сени колдойт. Ал адилеттүү адамдын олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт. Кудайым, сен аларды өлүм чуңкуруна түшүрөсүң. Канкорлор менен кара ниеттер өмүрүнүн жарымына чейин да жашабайт. Ал эми мен болсо Теңир, сага гана ишенем. 7 бөлүм. Узиянын уулу Жотамдын уулу Жүйүт падышасы Ахаздын убагында Сирия падышасы Ретсин менен Исраил падышасы Ремалиянын уулу Пеках Иерусалимди басып алыш үчүн ага каршы согуш ачышты. Бирок басып ала алышкан жок. Дөөттүн тукумуна Сириялыктар Эпрайымдыктардын жерине келип жайгашышты деп билдиришти. Ошондо токойдогу дарактар шамалдан дирилдегендей, анын да элинин да жүрөгү дирилдеди. Ошондо Теңир Ишаяга мындай деди:
Sen уулуң Шеер Жашуп менен Жуугуштун талаасына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн аягынан Ахазды тосуп чыгып, ага мындай дегин: сак бол, тынчсызданба. Ушул түтөгөн чычалардын эки учунан Ретсиндин, Сириялыктардын жана Ремалиянын уулунун жалындаган каарынан үрөйүң учпасын, жүрөгүң түшпөсүн. Сирия, Ибраим жана Ремалия уулу сага каршы жамандык ойлоп мындай деп жатышат: жүйүткө барып бүлгүн салып басып алалы, ал жерге Табаялдын уулун падыша кылып коелу. Бирок Теңир мындай дейт: бул оюңар ишке ашпайт жана ордунан чыкпайт. Анткени Сириянын борбору Дамаск, ал эми Дамасктын башчысы Ретсин, бирок 65 жылдан кийин Ибраимдыктар эл болуудан калат. Ибраимдыктардын борбору Самария, ал эми Самариянын башчысы Ремалия уулу. Эгерде ишенбесеңер, анда туруштук бере албайсыңар. Теңир Ахазга сүйлөгөнүн улантып мындай деди: Кудай Теңириңден өзүңө жышаан сура, жышаанды түпкүрдөн же жогорудан көрсөтүүсүн сура. Ахаз болсо: сурабайм, Теңирди сынабайм деди. Ошондо Ишая мындай деди: дөөттүн тукуму, уксаңар боло, адамдарды кыйнаганыңар аз келгенсип, менин Кудайымды да кыйнагыңар барбы? Ошон үчүн силерге Теңир өзү аян берет. Кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, ага Эммануэль деген ат коюшат. Ал жаман нерсени четке кагууну, жакшы нерсени тандап алууну түшүнгөнгө чейин сүт жана бал менен тамактанат. Анткени ал бала жаман нерсени четке кагууну, жакшы нерсени тандап алууну түшүнгөнгө чейин сен корккон ал жерди өзүнүн эки падышасы калтырып кетет. Бирок Теңир сенин башыңа, элиңдин башына, атаңдын тукумунун башына Ибраим жүйүттөн бөлүнгөндөн бери болуп көрбөгөн күндөрдү салат. Ашур падышасын алып келет. Ошол күнү мындай болот: Теңир Мисир дарыясынын куймасындагы чымынга жана Ашур жериндеги аарыга белги берет. Алар учуп келип, ээн калган өрөөндөргө, аскалардын жаракаларына, тикенектүү бадалдарга, бак-дарактарга конушат. Ошол күнү Теңир дарыянын арка өзүндөгү жалданган устара менен, Ашур падышасы менен чачыңарды, бутуңардагы түгүңөрдү кырат, атүгүл сакалыңарды алат. Алардын берген сүтүнүн молдугунан май жейт. Ушул жерде калгандардын баардыгы май жана бал менен азыктанышат. Ошол күнү мындай болот: 1000 күмүш тыйын турган 1000 жүзүм сабагы өскөн жерлердин баарын коко тикендер, тикенектүү бадалдар каптайт. Ал жерге жаа менен жебе менен барышат, анткени баардык жерди коко тикен, тикенектүү бадал каптайт. Ошондо коко тикен менен тикенектүү бадалдан коркуп, соко менен тазаланган тоолордун бирине да барбайсың. Ал жакка өгүздөрдү айдап жиберишет, ал жерлерди койлор тебелейт. Ыйык элчи Жакыптын каты. 1-бөлүм. Кудайдын жана Теңир Иса Машаяктын кулу Жакыптан, Исраил элинин тарап кеткен 12 уруусуна салам. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратаарын билесиңер. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайчылык, жеткилең аракетке ээ болушу керек. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына бир ишендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет. Бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлоп койсун. Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз. Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын. Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын, анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат. Күн чыгып аптап болуп турганда чөп куурап, гүлү күбүлүп чүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт. Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу, анткени сыноодон өткөндөн кийин ал адам Теңир өзүн сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат. Азгырылып жатканда эч ким Кудай мени азгырып жатат деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт. Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат. Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла. Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Жараткандардын ичинен биринчилери болуубуз үчүн ал бизди өз каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты. Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачуу калтырбасын. Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды
таштап жүрөгүңөргө себилип жаткан жаныңарды куткара турган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан сөздү аткаруучулар болгула. Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот. Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш аракетинен бакыт табат. Ким өзүн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал өзүн өзү алдап жатат. Анын такыбаалыгы курулай такыбаалык. Кудай атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык бул жетим жесирлерге кам көрүү жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо.